Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактоолор ааламдардын Роббиси Аллахка гана болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммадка, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана аларды ээрчигендерге Аллахтын саламы жана салаваты кыямат күнүнө чейин болсун. Андан кийин бул суроонун маанилүү экендигин белгилеп, сураган адам жооп берүүнү аябай өтүндү. Анын өлкөсү Казакстанда кээ бир такфирий көз карашын карманган адамдар теракт уюштуруп, анын себебинен карапайым адамдар жана орган кызматкерлери каза табышты. Бүгүнкү күндө алардын бардыгы кармалды. Бирок элдер, мусулман дин башкармалыгы, тартип сактоо органдары жана өкмөт болгон окуяга салафилердин катыштыгы бар деп жала жаап жатышат. Сураган адам бул маселе боюнча түшүндүрүп кетүүбүздү өтүндү. Бир тууганыбызга айтарым, анын өлкөсүндө болгон терактка салафиянын жана салафилердин эч кандай катыштыгы жок жана андан алыс. Жана эгер бирөө алардын катыштыгы бар деп жала жапса, ал калп айткан болот. Аларга болгон мындай жала жабуу эки түрлүү адамдын айынан болушу мүмкүн. Болсо ал чыныгы салафиядан кабары жок жахил болушу мүмкүн. Андай адам салафия акыйдасы жана салафия жолу эмне экендигин окуп үйрөнүшү милдет болуп саналат. Жана салафия жолунда жүргөндөр мындай нерсени эч качан колдобойт экендигин ага жакшылап түшүндүрүү керек. Же болбосо ал өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, салафия жолун же аны кармангандарды көрө албастыктын айынан аларды каралоо максатын көздөп жатат. Мындай нерселердин баары салафия жолуна чакырган аалымдардын так далилине таянып, адамдарга жакшылап түшүндүрүлүшү керек. Себеби салафи жолундагы аалымдар илгертеден баштап эле бүгүнкү күнгө чейин харижиттерди колдогон эмес, балким харижиттердин өздөрүнө мусулмандардын канын төгүүнү, алардын мал мүлктөрүнө жана намыстарына кол салууну адал кылып алгандыктарын салафи алымдары айыптап андан кайтарып келишкен. Мындай нерселерден бизди Аллах сактасын. Же болбосо бул жөн гана сокур ээрчиген адамдын сөзү болушу мүмкүн. Андай адамдардын сөзү этибарга алынбайт. Кимдин сөзү салмактуу болуп бир негизден чыкса, ошонун сөзү кабылданышы зарыл. Ал эми өзүнүн оюн жана сокур ээрчиген адамдардын сөзүнө эч көңүл бурбаш керек. Ошондой эле бул салафилерге жала жабуу экендигин адамдарга жакшылап түшүндүрүлүшү керек. Себеби мындай террордук иштерди салафилер колдобойт жана кайтарышат. Тескерисинче, аларды айыптап жана алардын карманган пикирин Куран жана пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндө келген так далилдерге таянып кайтарып келишет. Урматтуу бир тууганым, китепке жана аудио жаздырмага түшкөн аалымдардын фатвасын элдерге жеткирип айт. Салафи солихтердин жана салафи жолундагы аалымдарынын харижиттерден кайтарган сөздөрүн элдерге угузуп жеткир. Себеби алардын салафия жолунда жүргөндөрдү айыптоого акысы жоктугун элдер ачык билүүсү керек. Аллах Таала жардам берсин. ليسوا على حق في اتهامهم للسلفية ولأهلها وبالله التوفيق. Бул маселени биз көп жолу түшүндүрүп айтканбыз. Жана Кудайга шүгүр, бул тууралуу салафи аалымдары жазган көптөгөн китептери бар. Ал китептердин бардыгы андай харижиттердин пикиринен, жолунан жана ээлеринен оолак. Жана ал китептердин бардыгы алардын жолун жокко чыгарып, аны менен бирге салафи солихтерден болгон сахабалардын, табииндердин жана алардан кийин келген салафи жолундагылар буга эч тиешеси жоктугун баяндап түшүндүрөт.